Казакстанда 2025 жылы бир катар инвестициялык долбоорлор ишке кирет. Алардын 15-и Түркистан облусунда, 14-ü Алматыда пайда болот. Алар толук кубаттуулукка чыгарылгандан кийин жалпы акча өндүрүшү 2 триллион теңгеден ашат деп күтүлүүдө. Ал эми пландаштырылган долбоорлор аркылуу импортту алмаштыруунун көлөмү улуттук валютада дээрлик 1,5 триллионду түзөт. Бул тууралуу экономика министрлигинен билдиришти. Тармактык бөлүмдүн маалыматы боюнча унаа жасоо, өндүрүш, темир жана болот сыяктуу тармактарга басым жасалат. Алматыда жылына 90 000 жеңил унаа чыгара турган жаңы мульти-бренд автозавод куруу пландалууда. Костанай облусунда дагы бир автоунаа ишканасы пайда болот. Ал жерде жылына Kia маркасындагы 70 000 даана унаа чыгарылат. Мындан тышкары Шымкентте алюминий баштык чыгаруучу заводдун өндүрүштүк кубаттуулугун модернизациялоо мерчемделүүдө. Долбоор жаңы технологияларды жана өнүмдөрдү киргизүү аркылуу Казакстандын өнөр жай дараметин жогорулатууга шарт түзөт. Ошондой эле Атырау жана Абай облустарында 2 ишкананын курулушу күтүлүүдө. Заводдордо суюк өнүм үчүн жүк ташуучу вагондор жана картон таңгактар чыгарылат.